Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 14 июль 2025 жыл мен сиздерге Зайнабидиновада жайгашкан 77 сериядагы 4 кабаттуу домдон сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Срочно сатыкка чыгып атат, тех паспорту бар, ремонту жакшы, планировкасы сквозной. Кирпичный дом, өзүңүздөр билесиздер, кышындасы жылуу, жайындасы салкын. Бул сериядан квартира издегендер өтө көп. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Квартиранын баасы жана ээсинин номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат туугандар. Локация өтө сонун жерде, и ремонту дагы жакшы. Сиздер кийин келип көрүп кеткениңиздерде бул квартира көпчүлүгүңүздөргө жакса керек. Мектеп, бала бакча, Ак Бура дарыясы, Навай парк бардыгы жакын. Менмин деген шаардын ортосунда жайгашкан Аль Бухари мечити дагы жаныңыздарда. Пешком эле барып келип турасыздар. Жүрүңүздөр, эми келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Зайнабидинова, Райымбеков көчөсүнүн боюнда турам. Барыңыздар билесиздер туугандар. Мечит тараптан ылдый тарапка бир аз эле жүрүп, сол тарапты карасаңыздар, чоң жолдун эле сол тарабын карайсыздар. Ал жакта Райымбеков 18 адресинде жайгашкан ушул 4 кабаттуу домду көрө аласыздар. Кирпичный дом, серия 77. Адрес болсо Райымбеков 18. Ортоңку подъездде 4 кабатта сатылчу квартирабыз жайгашкан. Квартирага да кирип келдим. Сиздер мен айткан ортоңку подъездге кирип 4 кабатка чыксаңыздар, ушул квартира сатка чыгып атат. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. Темир и пластик эки эшиги бар экен. Бул жак болсо детский, ажаткана, душ, и бул жак спальный, мына жак болсо гостиный, бул жак кухня. Гостиныйдан баштайын. Тех паспорту бар. Суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген. Отопление центральный. Зайнапта билесиздер. Буюм тайымдардын мындай бир-эки эле нерсеси кетет экен, калганын көп эле нерсеси калат экен туугандар. Эми айтайын дегеним, мына жаңы эле болуп турат, калтырып кетсе сиздерге эле плюс болот. Ремонтторуна баа бериңиздер, жаңы таза болуп турат. Бул ошондо гостиный, жакшы. Анан мына ушундай размерный ылайыкталып, шкафтар жасалган, радиаторлар, стояктар жаңы, айнек терезелер пластик, и кондёр дагы бар экен. Азыр эми саат 4:30 болуп калды, мына ушул комнатага күн тийип турган учуру. Жакшы. Дагы эмне маалымат берейин туугандар, айтыңыздарчы. Азыр мына жактан жакшына көргөзүп коеюн. Көрдүңүздөрбү, сонун болуп көрүнүп турат. Эми экинчи комнатасына өтөйлү. Бул жак родительский спальный. Көрдүңүздөрбү? Кровать, шкаф, эшиктери пластик. Ремонттору жакшы, кыла турган жери жок, сөзүн ачыгы. Мощный радиаторлор орнотулуп, стояктары жаңланган. Бул жак ошо домдун арт тарабы. Сонун, ашы сонун шамал болуп турат экен. Мага лично жакты. Эми сквозной квартира болсо жакшы да, мындай эки жактан айнекти ачып койсо эле уже салкын болуп калат квартира. Үчүнчү комнатасы мына жак детский болот. Бул жак азыр ээлер күрсүн унутуп калыптыр, жабык экен. Кийин келип өзүңүздөр көрүп кетсеңиздер болот. Бул жак ошондо детский комната, эске алыңыздар. Эми кухнясына өтөйлү. Бул жер чай ичип сүйлөшө отура турган комната. Бул жак болсо ошондо кухнясы болуп калат. Бул жакта мына гарнитур, холодильник, бүт бардыгы ушул жакта. Мына жакка жүрүп кетсеңиздер, мына радиаторлар, бул жакта газ, тамак кылып, вытяжкасы иштейт. Мына жакта эле гарнитур. Суунун напору кандай дегендерге көрдүңүздөрбү? Анча-мынча биринчи этажда дагы мындай суунун напору мындай күчтүү болбойт. Түшүндүңүздөр, туугандар. Кухнясы ушундай кеңирээк экен. Бул жакта ham радиатор бар экен. Ондо кышындасы Ташкент болот экен туугандар. Жакшы. Азыр салкын дагы болуп турат, кирпичный домда. Ушундай. Негизи жакшы квартира экен. Базарда көчүп кетти, кичине движение азайды бул жакта, сөзүн ачыгы. Машина тынбайт эле болбосочу. Бул жак болсо ошо ваннасы.
радиаторлардан бері орнатып қойған полудуал кафель. Қышындасым да жуынсаңыздар да жылы болады, ошол себептен радиатор керек. Бул жак болсо жаткан. Тугандар, азыр ошондо 3-чү комнатасын көргөзбөй калдым. Эми кызыккан болсоңуздар келип көрүп кетесиздер. Баасы канча деп турган болсоңуздар, баасы анан эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат, жакшынакай болуп. Өзү менен ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп сорлашасыздар. Айткан баасында эч ким сатпайт тугандар. Мисалы түшүрүп берет, ал жагы өзүңүздөрдөн келип нагача ушундай дей турган болсоңуздар түшүрүп берет. Анан ипотека жолу менен болобу болбойбу сурабапмын, ал жагын өзүңүздөр айтып көрүңүздөр. Болсо керек, эми тех паспорту бар да. Ал жагын эми эси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр.